Ассаламу алейкум устаз дейт, турмушка чыккандан кийин аялдарга илимди улантуу үчүн окуулар каралса жакшы болмок дейт. Бул күйөөнүн маселеси. Шариатта айтылат, күйөө илим берип турган болсо аялы күйөөсүн моюндабай чыгып устаздарга барганы күнөө болот. Күйөөсү окутуп айтып турган болсо, үй бүлө болгондон кийин эне балдардын билимине, балдардын келечегине таасири чоң. Бала энени көп угат. Анын үчүн эне илимдүү, билимдүү болуш керек. Күйөө ошондой белгилүү шарттар менен убакыт түзүп каралашканы бул жакшы болот, бирок өтө мындай бир катаал шарттардын негизинде. Анан сабакка чыгабыз деп керейли кечке сыртта жүрүп, жарымы сабак алып, жарымы ушак болуп кетип, же жандай туура эмес, өзүн өнүктүрүү эмес, кайра өзүн чөктүрүү сабактарга барып алып, күйөөсүн теңсинбей, үйгө эле келсе, күйөөсү жаман көрүнүп кала турган болсо ал жакшы эмес. Андай сабактардын бар болгонунан туугандар муну жакшылабаңыздар. Андай сабактардын бар болгонунан жок болгону жакшы. Ошол себептен бүт карап кимге барып атат. Ушундай жакшы бир эл тааныбаган, бирок Аллах тааныган адамдар бар. Мына мисалы кече жакында айтыш болгон Имам Али Карике. Имам Али Карикебиз биз Египетте, мен 2011 үйлөнүп келсем, келинчегибиз менен жеңебиз ушундай жакшы лама мамиледе болгон. Улуу баласы Имам Мухаммад Али баласы биздин кызыбыз Ханифа менен жаш кезинде дос болуп бизге бирге Куран жатташкан, катташкан адамбыз. Ал кишини бардыгы тааныбаш мүмкүн, бирок адамдар көзөткөндөн ал кишинин сөздөрүнө маани берип атат. Не деген жүрөктөн чыккан сөздөр? Ал киши эртели кеч дубасы менен канча Орта Азияда эле эмес, дүйнөдөгү саналуу өкүмү менен, эрежеси менен билген каарылардан болуп атат. Адамдар ар бир сөзүн издеп таап, Имам Али Карикебиздин сөздөрүн окуп атат ал кишинин. Не деген жүрөктөн орун алган мамилелер калып атат. Эң негизги адамдар тааныбаса дагы, Аллах тааныган, периштелер тааныган адамдар бар. Аллах тааныган адамдар бар. Маселе ошол. Адамдардын баары таанып бүтүп, бирок акыретте сен ошолор үчүн ниетиң бөлөк болгон, рияқор болгонсуң деп тозокко түшкөндөн көрө, Аллахка биринчи кезекте таанылган жакшы болот. Мен айтканым, күйөөңүз шарт түзүп берсин, бирок ар бир нерсе орду менен. Сиздин биринчи максатыңыз ошол күйөөңүздүн кызматы. Эң биринчи максат аял киши турмушка чыккандан кийин. Кайната, кайнененин кызматы. Анан убакыт ашканда ал убакытты илим алыш керек. Раматылык Чубак устазыбыздын Насаат медиада, YouTube'да не деген сабактар бар. Ошону жумуш кылганча коо берсе, эң чоң аалыма болуп дагы жетишет. Сөзсүз барып жанагындай туура эмес сабактарга барып калуудан этият болуш керек. Карап, элге таанылбаса да Алланын астында таанылган устазалар бар. Жашы чоң, күйөөсүн сыйлаган, канча неберелерин хафиза кылып, тарбиялап жетиштирген. Ошондой эзде таап, ошолордон сабак алса чугумдуу болот. Этиятташ керек, этиятташ керек. Кече күйөөсүнөн ажыраштырып, шейшеп алмаштыргандай күйөөлөрдү алмаштырып жүргөн аялдардын сабагынан көбүрөөк зыян алып калат кайра тескерисинче. Не деп кеңеш берет күйөөсүнөн ажырашкан аял? Ойлосоңуз сиз өзүңүз.